Саламатсыңарбы балдар. Силер менен Ташболот Жапаров атындагы орто мектебинин физика мугалими Кудайбердиева Кундузай Кумарбаевна. Балдар, маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар сонун болсо, анда бүгүнкү физика сабагыбызды баштайбыз. Жаңы теманы баштаардан бурда мен силерге физикалык макал лакаптарды айткым келип турат. Биринчи, шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт. Бут жүгүрүгү ашка жетет, тил жүгүрүгү башка жетет. Дабыш эки колдон чыгат, бака көлдөн чыгат. Айдын 15-и караңгы болсо, 15-и жарык болот. Канаттууга кактырба, тумшуктууга чокутпа. Балдар, бул макалдарды мен силерге эмне үчүн айтты деп ойлоп жатасыңар? Кана, кимде кандай ой бар? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы термелүү кыймылы, анын негизги мүнөздөмөлөрү. Сабагыбыздын максаты термелүү кыймылы жөнүндө билебиз жана анын негизги мүнөздөмөлөрүн аныктайбыз. Термелүү кыймылына мисал келтиребиз жана анын негизги элементтерин түшүнөбүз. Алсак, амплитуда, мезгил жана жыштык. Турмуштан мисал келтиребиз жана аларды далилдеп беребиз. Термелүү бул белгилүү бир убакыт аралыгында кайталанып туруучу кыймыл. Ошентип, термелүү кыймылы деп нерсенин мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылын айтабыз. Балдар, биз күнүмдүк турмушубузда кайталанып туруучу кыймылдарды билебизби? Алсак, биз күнүмдүк турмушубузда чуркаган кыймыл аракетибиз. Маятниктүү сааттын кыймылы, жүрөгүбүздүн согушу, бак дарактардын шамалдын таасири астында кыймылга келиши, канаттуулардын канаттарынын кыймыл абалы, ошондой эле силер тепкен селкинчектин абалы, көпөлөктүн канаттарынын кыймылы, ошондой эле ийнеликтин кыймыл аракети термелүүгө мисал боло алат. Термелүү экиге бөлүнөт балдар. Эркин жана аргасыз. Термелүүнүн эң жөнөкөй түрү болуп, эркин термелүү эсептелет. Нерсе тең салмактуу абалынан чыгып, оордук күчүнүн жана серпилгич күчүнүн таасири менен гана кыймылга келсе,
эркин термелүү деп аталат. Эркин термелүү болуусу үчүн эки шарт аткарылышы керек. Биринчи, нерсе тең салмактуулук абалынан чыкканда аны кайра тең салмактуулукка алып келүүчү күч пайда болуусу керек. Экинчи, термелүүчү нерсе сүрүлүү күчү жолтоо болбоосу керек. Термелүү жүрүп жаткан чөйрөдө сүрүлүү дайыма болгондуктан ал акырындык менен басаңдап отуруп өчөт. Демек, нерсеге мезгил менен сырттан күч аракет этсе, анда ал аргасыз термелүү деп аталат. Эгерде күч аракет этпесе, анда ал өчүүчү термелүү деп аталат. Нерсенин тең салмактуу абалынан эң чоң которулуу аралыгы термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Аны төмөнкү мисалда байкоого болот. Жипке илинген шарчанын кыймылы, ошондой эле пружинага илинген жүктүн абалы. Бул жерде А амплитуда. Ал эми термелүү мезгили деп бир толук термелүүгө кеткен убакытты айтабыз. Ал чоң Т тамгасы менен белгиленет. Аны төмөндө көрө аласыңар. Мына. Бир барып келгендегиси бир термелүү болуп эсептелет. Ал эми термелүү жыштыгы деп бирдик убакыт ичиндеги термелүүнүн санын айтабыз. Термелүү жыштыгы гректин N тамгасы менен белгиленет. Мисалы, 0,1 секунда бир толук термелүүгө кетсе, 1 секунда ичинде 10 жолу термелүү жасайт. Бул учурда термелүүнүн жыштыгы 10го барабар болот. Аны N тамгасы менен белгилегенибиз менен N барабар 1 бөлүнгөн Т формуласы менен аныктайбыз. Ал эми термелүү мезгилин Т барабар 1 бөлүнгөн N формуласы аркылуу аныктайбыз. Жыштыктын бирдиги үчүн герц алынат. 1 герц барабар 1 бөлүнгөн секунда. Аны төмөнкү мисалда байкоого болот. Мынакей. Сабакты бышыктап алсак. Биринчи, пружинага илинген жүктүн термелүү мезгили 2 секунда. Аны кандай түшүнсө болот? Бул учурда термелүүнүн жыштыгы эмнеге барабар? Формулада N барабар 1 бөлүнгөн Т болчу. Ордуна койсок 0,15 герц келип чыгат. Демек, пружинадагы жүктүн термелүү мезгили 2 секунда болгон учурда анын жыштыгы 0,15 герцке барабар болот. Нерсенин термелүү жыштыгы 10 герц болсо, термелүү мезгили кандай маанини алат? Формулага ылайык 1ди 10го бөлсөк, анда 0,11 алабыз. Демек, эгерде термелүү жыштыгы 10 герц болсо, анын термелүү мезгили 0,11 секунданы берет. Балдар, сабак түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма 51-52 параграфтарды окуп, конспектилейбиз. Саламатта калгыла.